Кыргызстандын жараны менен никеге турган чет өлкөлүк жарандар үчүн кыргыз жарандыгын алуу. Таанышып алыңыздар, бул Шахзода, ал Өзбекстандын жараны, а бул Нурбек, ал Кыргызстандын жараны. Нурбек Шахзода экөө баш кошууну чечишти. Ошондо Шахзода кыргыз жарандыгын алууга укуктуу болот. Бул үчүн эмне кылуу керек? Керектүү документтерди чогултуу керек. Эки нускадагы Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө арыз анкета. Паспорттун же жарандыгы жок адамдар үчүн жашап турууга укуктун түп нускасы жана ксера көчүрмөсү. 4x6 см өлчөмүндөгү 2 фотосүрөт. Жашоого каражат булактарынын бар экендиги жөнүндө документтер. Жашап турууга укук, катталгандыгы жөнүндө белги, же айыл өкмөтүнөн же жашаган жеринен маалымкат. Арыз берүүчүнүн мамлекеттик же расмий тилди билүүсүнүн деңгээлин ырастаган документ. Жашаган жери боюнча паспорт стол бөлүмүнө же калкты тейлөө борборуна кайрылуу керек. Жарандык алуу боюнча маселесин кароо 6 айга чейин созулат. Жөнөкөйлөтүлгөн режим тартибинде 3 айга чейин. Мамлекеттик алымды төлөө керек эмес. Эгер сизде жарандык алуу документтердин тизмеги боюнча суроолор бар болсо, же жардам керек болсо, ошондой эле баш тарткан учурда сиз 119 же 0312 66 36 05 байланыш телефону аркылуу кайрылып, же 3w.grs.gov.kg сайтына арыз калтырсаңыз болот. Менин укугум, менин кубатым.